Салам достор, мен Сыргаков Жолдошбек. Достор, мен былтыр мынакей делегат болдум эле. Ушул боюнча, быйылкы курултай боюнча баягы ой пикирим салмагым кандай өттү, ошол деңгээлде өттү, ошону бир баса белгилеп кетейин. Достор, туугандар, туура түшүнгүлө. Курултай деген негизи курч өтүш керек. Ар бир адам өзүнүн жеке ой пикирин, элдин ой пикирин, кыйналып жаткан ой пикирлерин түз жеткириш керек. Бул жерде баягы келип дүжүр болуп кетпеш керек. Туугандар, силер бир жагынан туура түшүнгүлө ошону. Былтыркыга караганда кичине былтыр курчураак өткөн. Былтыр биздики курултайыбыз курчураак өткөн. Быйылкыны мен карадым, быйылкыны. Ар бирөөсү беле пахта койгондон беле пахтадан пахтачы, андай пахтаны мен деле коем. Туура түшүнгүлө коюп коем надабайт. Бирок курт сөздөрүң болбосо, туура маселең болсо, ар бир курултайда мен ойлогом, даже кээ бир губернаторлор, акимдер чабылып кетет го деп мен ойлогом да. Ошондой нерселер болуш керек болчу. Маселе чечилбей, деп кагаздарды көтөрүп келгенде, ошол жерде турган даже депутатына чейин мандатынан ажыраш керек болчу. Анан дагы бир баса белгилеп кетейин, туугандар. Кече бир аял сүйлөп атат. Канчыбек Кыдыршаевичке кол тийбездик бергиле депчи. Силер туура түшүнгүлө. Канчыбек Кыдыршаевич кол тийбездикке муктаждык эмес. Канчыбек Кыдыршаевичтин аркасынан карапайым эл мына биз турабыз. Биз турабыз. Туугандар, туура түшүнгүлө. Канчыбек Кыдыршаевичтин эмгеги четте калбайт. Эмне деген УКМКларды жаңылап берди. Эмне деген иштерди кылып атат. Бюджетти канча эсеге көтөрүп кустуруп да берди. Буга муктаж эмес. Эл турабыз. Мына мен Канчыбек Кыдыршаевич үчүн башымды сайып берем. Туруп берем мен, до конца туруп берем. Мен ары бери секире бере тургандай, мен возраста эмеспин, болду туугандар. Мен Канчыбек Кыдыршаевич үчүн аягына чейин туруп берем. Мондай дүжүр эмеңер токтоткула сөздөрүңөрдү. Курч өтүш керек болчу, курултайчы, курч суроолор бериш керек болчу. Ошо достор, мону түз өзүнө жеткирип койгула. Буюрса алдыда да Канчыбек Кыдыршаевич менен жолугуп калармын. Туугандар, мондай немеңер тура эмес, курч сөздөрдү деле көргөн жокмун.